Куулган шайтандын жамандыгынан Алладан коргонуу суроону менен мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Алланын аты менен баштадым. Ассаламу алейкум, ардактуу мусулман бир туугандар. Алдыда жаңырып, жаркырап кирип келе жаткан курман айтыңыздар маарек болсун. Бүгүн эфирибизде ыйык курман айт тууралуу суроо жооп кылабыз. Эфирде Кыргызстан мусулмандарынын адал азык-түлүктөрүн өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Дини алым Бактияр Ажы Токтогазы уулу келип отурат. Саламатсызбы ажыке? Саламатчылык. Алдыда келе жаткан курман айтыңыз маарек болсун. Рахмат, бирге болсун. Ажыке, айтсаңыз, ыйык курман айт мектеби мусулман үчүн эмнеси менен маанилүү? Айт мектеби тууралуу айтып берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттар болсун. Барыбызга маалым болгондой эле бизде ушул айт майрамдар чоң бир ибадаттардан кийин боло турган байкасак болот да. Мисалы үчүн орозо айт. Биз ушул 30 күн орозо кармап келип, анан Алла Тааланын бул сыйлыгы болгон айт майрамга туш келебиз да. Ошол сыңарында эле ушул курман айттын бир өзгөчөлүгү биз мусулмандар үчүн мына ажылык чоң амалдар, иштер аткарылып, ошол күндө баягы Кудай Таала бизге бир тартуулаган бир майрам десек жаңылышпайбыз. Ошонусу менен биздин мусулман коомчулугунда ушундай бир айттарга бир маани берген бир чоң маселе десек жаңылышпайм. Учурда зыяратчылар ыйык ажылык күндөрүнүн алдында турат. Ажылыктын эң негизги ибадаттарын аткаруу алдында турушпайбы? Ал жакта Арафат өрөөнүндө негизинен дуа кылышат да. Ал эми ажыга барбагандар, барууга мүмкүнчүлүгү жетпегендер, же болбосо Кудай Таала азырынча чакыр электер, эмне ибадат кылышы керек? Арапа күнүн кандай өткөрүш керек? Арапа күнү ажылга барбаган адамдар үчүн эмне кылыш керек дегенде, биз мусулман катары ошол Арафа күнүнүн багымдат намазынан кийин ар бир намаздын артынан биз такбир айтабыз. Бул деген эмне? Ошо Алла Тааланы улуктап, биз Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деген келмени, ошо Кудай Тааланы даңазалаган келмени 23 намазга айтабыз да. Бул дегени ошо Арапа күндөн баштап Арапа күнү биринчи айт, экинчи айт, үчүнчү айт, анан төртүнчү айттын төртүнчү дагы бир күндү кошуп, ошол асыр намазы менен биз бүтүрөбүз да. Бул мындайча айтканда Кудай Таалага жалбарып, ошо даңазалап айтчу баягы келимеси. Жалгыздоо деп. Жалгыздоо деп такбирлерди кошсок болот. Муну канча жолу айтыш керек фарз намаздарынан кийин? Эми бул жакта баягы бизде адат катары баягы 3 жолдон айтып жүрүшөт. Негиз бир жолу айтуу андайды айтса деле болот да. Демек 3 жолу айтууну сунуш кыла берсек. Сунуш кылсак болот. Бул кимдерге милдеттүү муну айтыш? Бул бардык жалпы момун мусулмандарга ошо сапарда болбогон, туруктуу ошол өзүнүн баягы жашап жаткан жеринде турган адамдарга бул милдеттүү да. Эгер мисалы үчүн мындай учурлар болушу мүмкүн. Имам айтпай калып койсо, унутуп калган болсо деле, артында баягы турган адамдар дагы айтуусу керек. Бул балким жеке үйдө окусаңыз дагы, же болбосо жамаат менен окусаңыз дагы сиздер айтышыңыздар керек да. Бул такбирлер жарый айтылабы же купуябы? Бул такбирлер жарый айтылат. Анан бул баягы намаздан кийин. Анан дагы бир өзгөчөлүгү ошол айтка, айт намазга баратканда жолдо айтып баруу, мисалы, айтып баруу керек. Мисалы үчүн баратканда, келатканда ошону айтуу, бул дагы биз үчүн баягы талап кылынчу амалдардан. Аялга дагы, эркекке дагы милдеттүү деп атпайбызбы? Ооба. Бирок аялдар акырын гана айтып. Ооба. Эми алар айтышабы? Акырын, ошол алар баягы мечитте окубайт да, негизинен ошол үйдө окуйт, ошондуктан алар дагы айтуусу керек.
Бул такбирлерди унутуп калган киши эмне кылуучу? Эчтеке эмес. Баягы эгер унутуп айта албаган болсо эчтеке эмес. Баягы Кудай Тааланын алдында кандайдыр бир казасы болот, жоопкерчиликке тартылат деген нерсе жок. Болгону ошол биз сооптон кур калган болобуз. Сооптон курчалап калган болуп калат экен да. Айтка даярдык жөнүндө дагы бир аз айтып берсеңиз, момун мусулман айтка кандай даярдык көрүш керек? Айт намазга кантип даярданыш керек? Айт намаздын сүннөттөрү, адептери тууралуу азын аулак айтып берсеңиз. Бул баягы мусулман коомчулугу үчүн бул айттар өтө маанилүү болгондуктан биз баягы колунда кимдин канчалык мүмкүнчүлүгү бар, ошол бир шаан шөкөттү ушул тартуулашы керек да үй бүлөгүсүнө. Мисалы жөнөкөй эле айталы, ошо жаңы жылда биздин ошол Бишкек шаарында, чоң шаарларда ошол айт, ошол жаңы жыл болоордун алдында кадимкидей ошо базарларда ушундай бир гыжы-гужу болуп, элдин арасында мындай ошол майрамдыкка болгон даярдыкты байкайбыз да. Курман айт андан дагы абзел, андан дагы көбүрөөк маани беришибиз. Бул деген эмне? Биз ошол жакындарыбызга, балдарыбызга, үй бүлө мүчөлөрүнө баалуу жакшы белектерди берип, көңүлүн көтөрүп ошол айттыкты берип дегенде да ошондой бир даярдыкты көрүшүбүз керек. Эгер биз айт күнүн айта турган болсок, биз эмне кылышыбыз керек дегенде, биз айт намазга барардан алдын жуунуп, тазаланып, жакшы атырларды себинип, жыпар-жыттарды себинип, ошол такбирди айтып барабыз, кайра келебиз, ошол айтып анан баягы өзүбүздүн жакындарыбызга барып зыярат кылабыз, досторубузга, жакындарыбызга курмандыктын баягы дамынан татабыз, ошол кимдер чалган болсо. Мына ушундай бир атмосфераны биз жаратышыбыз керек да. Муну эч ким бизге келип жаратпайт. Биз өзүбүз жаратып, ушул баягы Бишкекке келген же болсо башка адамдар дагы, бул азыр курман айт болуп атыптыр бул жерде мусулмандар жашайт. Демек бул жерде ошонун көрүп атабыз, ошонун баягы чындап аткарылып жатканын деген бир көрүнүш болуш керек. Айтсаңыз, айт күнү кээ бир мекендештер өткөн кеткен жакындарын эстеп, санаа тартып, кайгы тартып, кээде аза күнгө айланып ийген учурлар дагы бар да. Менин суроом мындай болмокчу. Айт күнү өткөндөрдү эскериш керекпи же керек эмеспи? Эгер керек болсо, чен өлчөмү канчалык? Эми мындай буга дагы басым баягы айтып кетели. Кээ бир биздин Кыргызстан аймактарында айтты баягы ошо өтүп кеткен маркумдарды гана эстөө менен гана чектелет экен да. Айрым аймактарда. Мен жалпы айтпайм, айрым аймактарда. Ошондуктан бул майрам тирүүлөрдүн майрамы. Тирүүлөрдүн майрамы. Ошондуктан биз тирүү адамдар баягы майрамдап, ошону даңазалап, ошол айттыкты. Анан ошол менен катар эле биз ошол учурда маркумдарга эстеп, аларга Куран окуп койсок, бул эч кандай бизге зыяны жок. Адишке айтсаңыз, курмандыкты кимдер чалыш керек? Анан кандай жандыктар курмандыкка чалыныш керек? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Курмандыкты колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар бай адамдар чалуусу керек, милдеттүү түрдө. Мүмкүнчүлүгү жеткендер. Ошондуктан мунун деле мунун данышмандыгы өтө көп. Мунун баягы биз мисалы үчүн билбешибиз мүмкүн, бирок бул Кудай Таалага ошол биздин ошол милдетти аткарып атабыз. Мына мен даярмын, бирок ошонун артынан кандай бир жакшылыктар, кандай бир Кудай Тааланын ырайымы келе турганын бизге көрүнбөй турган нерселер да. Ошондуктан биз канчалык ушул Кудай Таала жазган милдеттерди так аткарсак, ошончолук сооп болот да. Анан биз бул жерде кайсы малдан, жандыктан курмандык чалабыз десек, бул төө, ошол уй, анан кой эчки. Мунун жашы дагы маанилүү да. Мисалы үчүн кой 1 жаштан ашкан болуш керек. Мисалы үчүн токтуу жана борук жаш козулар жарабайт курмандыкка. Эгер ошол бодого келе турган болсок, бул жерде 2 жаштан ашуусу керек.
мисалы үчүн хунажын эки жашты толтуруш керек. толтуруш керек. Ошону толуп ашкан баягы бука хунажындарды сою керек. Анан төө болсо бул 5 жашка толуусу керек. 5 жашка толгондон кийин анан ошол төөлөрдү. Ал эми бул кичинекей жандыктарда, мисалы үчүн эчки, койду курмандыкка чалганда бул ар бир бир эле кишинин атынан гана чалынат да. Биз ойлобошубуз керек, мисалы үчүн бир үй бүлөдө балким бай адам бир нече адам болушу мүмкүн. Ошолор ар бирисүз чалышы керек курмандыкты. Ар бирине. Ар бири. Бир үй бүлөгө эмес. Бир үй бүлө эмес, бир адамдын атынан. Анан мисалы үчүн бодону, ошол бука, уй, төөнү ошол 7 адам биригип алып сойсо болот, курмандыкка чалса болот. Булардын бардыгы бир маани берчү нерсе ушул жетөөнүн тең баягы ниети курмандык болуусу керек да. Ушул жетөөнүн тең бирөөсүндө да мындай эт жейин деген бир ниет болбошу керек да. Ошондуктан ушуга да маани беришибиз керек. Анан ушул бодону чалып атканда бир адам деле чалса болот, 2 адам чалса болот, 3 адам чалса болот, 6 адам дагы чалса 7 адамга чейин уруксат, а бирок 8-9 адам бир бодону, бир төөнү курмандыкка чалам дегени бул туура эмес болуп калат да. Ошондуктан буга дагы маани беришибиз керек. Этти бөлүштүрүү боюнча айтсаңыз, кантип бөлүштүрүү керек, же баардыгын эле муктаждарга таратып коюш керекпи, же андан дагы абзел бөлүштүрүүлөр барбы, ушул боюнча айтсаңыз. Сооп биздин аалымдарыбыз айтат, сооптураак болот качан эгер биз ошол малды 3кө бөлсөк дейт. Мисалы, бир бөлүгүн өзүңүзгө, бир бөлүгүңүз ошо сиздин конокторуңузга, дагы бир бөлүгүн бул бейбечара муктаж адамдарга. Жакшыраагы дейт да. Бирок эгерде сиз баардыгын эле муктаждарга берем десеңиз деле, баардыгын эле бышырып келген конокторго берем десеңиз, же болбосо баардыгын эле союп ошо курмандыкка чалып мен кийин өзүм калтырып коем десеңиз, ага деле биздин баягы динибиз уруксат берет. Эң негизгиси ошол биз курмандыкты чалышыбыз керек. Жогоруда 7 кишиге чейин бодомал сойсо болот деп айтпадыңызбы? Ошол 7 кишиден бирөөсү баардыгын муктаждарга бергиси келет. Бирөөсү өзүнүн үй бүлөсүн алгысы келет. Бирөөсү ошол сиз айткандай эң абзел болгон бөлүштүрүү аркылуу тараткысы келет. Бул учурда кандай кылыш керек? Бирдиктүү бир чен өлчөм барбы, же ким кааласа ошондой кыла берсе болобу? Жок, бул жерде бир чен өлчөм жок. Өзү каалап, баягы ошол курмандыктын ээси өзү каалап бөлүштүрүп берсе болот да. Өзү каалагандай бөлүштүрүү укугуна ээ. Анан дагы бир суроо, бул коомчулукта кээ бир адамдар тарабынан биздин диний чөйрөгө көбүрөөк айтылган сындардан, анткени Курман айтта көптөгөн курмандыктар чалынып, бирок башы, шыйрагы, ичеги чабагы ыргытылып, ар кайсы жерлерге ташталганы бул ысырап катары баалагандар көп да. Ошондуктан бул жерде суроо жаралып атат да. Курмандыкты чалгандан кийин анын териси, шыйрагы каяка кетиш керек, анын дареги кандай? Биз канткенде буларды ысырап кылбай, сарамжалдуу пайдалансак болот. Туура айттыңыз. Бул жерде ошол ысырапкерчиликке жол жок. Ошол чалган адамдар дагы ошол баягы талааларга, эгер ал жарактуу, жегенге жарактуу болгон болсо, иштеткенге жарактуу болгон болсо, аны толук иштетүү керек. Баягы ыргытып салбаш керек да. Бул ысырап. Бул үчүн баягы биз Кудай Тааланын алдында дагы да жооп беребиз да. Ошол биз мисалы үчүн ошол бизде бар жакшылыкты, нематтын бир кадырын билишибиз керек да. Канчаладыган азыр дүйнө жүзүндө курсагы тойбой ач калып жүргөн адамдар толтура да. Ошондуктан биз дагы Кудай Тааланын берген рызкысын кадырлап биле алышыбыз керек да. Анан сиз ушуга сурооңузга улай да бир ошол эске келип кетти. Кээде ошол курмандык чалдырган адамдар ошол акысын, курмандыктын сойгон акысын ушул терисинен, башынан алгыла деп ошондой берип коюш ыктымал да. Бирок бул туура эмес. Курмандыктын чалуу акысы өзүнчө төлөнүшү керек. Бул баягы курмандыкка чалган адамды сен эми ошол терисин, башын, жана ич агардын сага калды акың ошол деген бул туура эмес.
эмес болуп. Туура эмес болуп калат. Ошондуктан акысы өзүнчө төлөнүшү керек. Анан курмандык чалууда ниет кандай болуш керек? Курмандык чалып жатканда кандайдыр бир дуа, зикир айтылыш керекпи же кандай? Жок, бул эми баягы ошо курмандыкта адамды ниеттеген эмне? Ниеттеген өзү ошо адамдын ичинде болгон нерсе да. Баягы ал эми ошо курмандыкты мисалы үчүн койду союп атканда ошо Кудай Таала ошол деп бул менин курмандыгым кабыл алып кой деп койсо, бул жакшыраак болот. Ошол айтылган ниетти дагы тастыктаганчы. Анан бул жерде курмандыкты ошол ээси чалганы жакшыраак, эгер мүмкүнчүлүк болсо. Бирок мүмкүнчүлүк болбосо, мисалы үчүн шаар жергеси бардык эле адамдар барып бара албайт. Ошондуктан мал соючу жерлерде адамдар бар. Ошол адамдар тапшырып, мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан Бул учурда уруксат. Ислам динине салкын катмар тарабынан көп айтылган маселелерден алар айтышат, курман айтта көптөгөн малдар союлуп, ушунчалык көп союлуп кетет, ысырап болуп, эттер сасып кетет. Ошону бир кайсы бир мезгилдерге бөлүштүрүп, же бир ай сайын же квартал сайын бөлүштүрсөңөр болобу деп айтышат да. Анан дагы бир динди жакшы түшүнбөгөндөрбү айтышат да, бул курман айттын негизги маңызы напсини курмандыкка чалыш, сен бир жандыкты чалышың шарт эмес деген дагы пикирди кармангандар жок эмес да. Биз буларга эмне деп жооп беришибиз керек? Бул өзү мындай, бул баягы курмандыкты мен фактически союш керекпи? Фактически союш керек. Себеби деген ошол эле бул жакта мындай бизде ачык айкын далилдер бар да. Мисалы үчүн ошол эле Курани Каримде баягы аятта айтылат: "Фасолли ли роббика ванхар" деп. Сен ошол Раббиңе эгеңге намаз оку дагы курмандык чал дейт. Айтылып атат. Бул бир. Экинчиси, пайгамбарыбыз өзү иш жүзүндө, практика иш жүзүндө өзү көрсөтүп, өзү дагы курмандык чалганда, курмандык чалуу керек деп. Ал эми ошо курмандык чалуу бизге тарыхта белгилүү, бул бабабыз Ибрахим пайгамбардан башталат да. Муну деле пайгамбарыбыз Мухаммад пайгамбарыбыз деле өзү баштаган эмес. Мунун кандай башталган тарыхы дагы бизге терең маалым. Анан бул чындап эле. Анан бул жерде мындай да, баягы мал жандыктарга мындай ырайым көрсөтөм деп буларды сойбой коюшубуз керек деген ал башка адамдардын бир түшүнүгү. Бул балким бул эфирден эмес, башка эфирге дагы бир өзүнчө бир эфир кылуу керек болуп калат болсо керек. Бирок биз чындап тирүү малды саюшубуз керек. Ал эми жанакындай курмандыкты адам нафсисин чалуу керек. Бул дагы өзүнчө тема. Себеби деген ал жанакындай нафси кантип тарбиялаш керек, эмне кылыш керек, ал өзүнчө бир багыт, өзүнчө бир илим десек дагы жаңылышпайбыз. Ошондуктан биз мусулман катары чыныгы малды курмандыкка чалабыз. Бул жерде эмне? Сиз ошол эле баягы өзүңүздүн ички дүйнөңүз, нафсиңиз менен дагы бир болгон күрөш бар. Бул деген эмне? Кээ бир бай адамдар, колунда мүмкүнчүлүгү бар адамдар аяп дагы сойбой коюшу уктумал да. Бирок сиз ошол Кудай Тааланын милдетин аткарганга мен даярмын деген. Байга союш таппай жардын жалгыз улан сураптыр дегендей, бул демек напсинде эле күрөшү бар. Бар бул жерде. Анда сизге соңку суроо болсун. Айттан айтка чейин кандай болуш керек? Биз кандай болушубуз керек? Же болбосо айтта кандай өзгөрүп чыгышыбыз керек? Же бир 3 күн майрамдап коюп эле жанагы эле кейпибизге кайтышыбыз керекпи? Эмне алабыз биз айттан? Эмне алабыз? Бул баягы бардык учурда актуалдуу, ар бир мусулманга бир эле ошо айттарды эмес. Эми өзгөчөлүгү эмне? Бул баягы биз ошо Кудай Таалага мындай ошол айт намазды аткарууда көбүрөөк баягы адамдар келип, бир чоң бир жыйын болуп, ошонун бир таасири көпкө чейин жете тургандай болуусу керек да. Мисалы үчүн биз ошо Кудай Тааланы улуктап, ошо Кудай Тааланын милдеттирген намазын окуйлу деп канча деген, мисалы үчүн ошо биздин Бишкекте билесиздер, мурда аянтка чогулчу. Ошонун бардыгы келип, ошо Кудай Тааланын ошо милдетин аткарабыз деген бир чоң бир көрүнүш. Ошонун баягы таасири канчалык деңгээлге чейин жетүүсү керек. Ошондой бир таасир болушу керек.
бир өмүр таасир алса дагы болот да, мындайча айтканда. Айтайын дегеним, кечегиде бүгүнкү өнүгүп, өзгөрүп, жакшылыкка жанашып, ушундай бир жыйынтык күтүшүбүз керек да, туурабы? Рахмат, атайын убакыт бөлүп келип бизге маек куруп бергениңиз үчүн, ачык асман алдында эркин форматта интервьюга катышып жатканыңыз үчүн. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыкты. Биз диний аалым Бактияр Ажы Токтогазы уулу менен Курманайт жөнүндө сөз кылдык. Өзүңүздөр көрүп жаткандай ачык асман алдында эркин форматта алдыда келе жаткан ыйык Курманайт майрамыңыздар маарек, чала турган курмандыгыңыздар кабыл болсун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.